Интернетте саясатчылар Текебаев, Бабанов жана камактагы Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаевдин чогуу түшкөн сүрөтү кечээден бери чоң талкуунун чордонунда болуп жатат. Алар депутат Руслан Казакбаевдин уулунун үйлөнүү тоюнда түшүшкөн. Той шаардагы консул ресторанында өткөн. Тойго алардан башка дагы бир катар саясатчылар, мамлекеттик кызматтагы жетекчилер да келишкен. Арасында Ташкенттен келген Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусов, Малайзияга Кыргызстандын элчилик кызматына камданып жаткан Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Раиса Атамбаева, Раим Матраимов жана башка тың чыкмалардын бардыгы бар. Ал тойдо Атамбаевдин уулу Кадыр Текебаев менен Бабановдун жанына басып келип учурашып, сүрөткө түшүүнү суранган. Алар сүрөткө түшүшкөн. Андан соң Текебаев кичинекей Атамбаевга кайрылып, жаш кесиптеш ката кетирүүдөн коркпо, ал өзүңдү өркүндөтүүнүн мыкты жолу болот деген сөзүн айткан. Социалдык тармактарда алардын чогуу түшкөн сүрөтү ар кандай пикир талкууларга жем таштады. Айрымдар саясаттын жүзү курусун деп катуу сындашса, айрымдар саясатта адамдар элдин кызыкчылыгы үчүн жеке сезимдерге берилбеши керек. Бул сүрөттөн саясат жасоонун кереги жок дешүүдө. Тойдо Бабанов менен бирге Республика Ата журт фракциясынын депутаттары Казакбаевга арнап «Мой друг» деген ырдырдашты. Ал эми жаш түгөйлөргө Бабанов өкүл ата болуп шайланды. Ушул дем алыш күндөрү Кызылкыядагы жана Сүлүктүдөгү шахталардагы кырсыктардан 2 күндө 6 адам каза болду. Мындай маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактагы башкармалыгынын кызматкерлери билдирди. Кызылкыядагы окуя 6 октябрда түштөн кийин болду. Кырсык 3 адамдын өмүрүн алганы кабарланды. Кырсыктын башка жагдайлары азырынча айтыла элек. Маалыматтар боюнча алар саат 13:00 чамасында шахтага түшүп кеткен боюнча чыккан эмес. Куткаруучулар келгенде алар эске ууланып каза болгондугу аныкталган. Алар 35-40 метр тереңдикте иштешкен. Ал эми Сүлүктү шаарындагы шахтадагы каргаша 5 октябрда болгон. Көмүр казылган жайдан чыккан газга ууланган 5 адамдын 3-өө мерт болгондугун дарыгерлер тастыкташты. Каза болгондор туугандар экендиги кабарланды. Жабыркаган 2 адамдын абалы канааттандырарлык. 2019 жылдын январынан июль айларына чейинки аралыкта кыргызстандыктар 291,9 миллион доллар каражатты чет өлкөлөргө которуп кетишкенин Улуттук банк кабарлады. Ушул эле маалыматта алгачкы 7 ай аралыгында чет өлкөдөгү мигранттар Кыргызстанга 1,1 миллиард доллардын тегерегинде акча жөнөтүшкөндүгү айтылат. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 13,4%га аз болгон. Август жана сентябрь айларында кирген жана чыгарылып кеткен каражаттар эсептелип бүтө элек. Улуттук банктын сайтындагы акча которуу бөлүгүндөгү маалыматтарга ылайык 2018 жылы кыргызстандык мигранттар өлкөгө 2 миллиард 685 миллион доллар которушса, быйыл тескерисинче Кыргызстандан 542 миллион доллар чыгарылып кеткен. Эксперттер Кыргызстандан акчанын сыртка чыгарылышы көбөйсө, саясий кризис күч алышын жана инвестициялык климаттын начарлашынан кабар берет деп белгилешет. Шайлоо жакындаганы айрым партиялар арасында сүйлөшүүлөр, биригүүлөр башталды. Буга чейин шайлоого барабыз деп Кыргызстан ачык айткан эле. Катарды эми Өнүгүү Прогресс партиясы толуктады. Лидери Бакыт Төрөбаев 2020 жылы боло турган шайлоого катышабыз деди. Төрөбаевдин айтымында анын партиясы башка партиялар менен дагы тандем түзүшү мүмкүн. 2020 жылы боло турган парламенттик шайлоодон жеңип чыгып, биздин партия мүчөлөрү депутат болуп келерине толугу менен ишенем. Сурамжылоо жүргүздүк. Анын негизинде Кыргызстанда калк 3 гана партиянын тегерегинде сөз кылат экен. Алардын бири биздин Өнүгүү Прогресс деди Төрөбаев. Эл өкүлү учурда парламентте отурган фракциялардын айрымдарынын керек болсо лидерин эл билбеген дагы партиялар бар экендигин кошумчалады.